Бактыбек Калмаматов президенттик шайлоого аттанууда, аягына чейин барабы? Мурдагы атамекенчи депутат Бактыбек Калмаматов каражат маселесин чечип, президенттик шайлоого чыгууга даярданууда. Кызыгы мындай шартта башка саясий күчтөр кызыгышып, азгырууга далалат кылышканын эшиттик. Бекем туралабы? Айтмакчы, ал буга чейин Сооронбай Жээнбековдун бийлигине ачык каршы чыгып, ачуу сындарды айтуу менен коомчулуктун көңүлүн бурдурган. Эске салсак, 2015-2020 жылдардагы парламенттик шайлоолорго Бактыбек Калмаматов катышкан эмес. Башка саясатчылардай белчесине чейин баткакка батып булганган жайы жок. Жаштардын ичинен дымактуу лидер катары таанылып келатат. Эмесе мындан аркы арымына саресеп сала туралы мүдүрүлбөй аягына чейин күрөшөбү же жолдон кайтабы деп жазат Арыба Кейже. Садыр Жапаров 2 күндүк иш сапары менен өлкөнүн түштүгүнө барат. Президенттин милдетин аткаруучу премьер-министр Садыр Жапаров 2 күндүк иш сапары менен Баткен, Ош жана Жалал Абад областарына барат. Өкмөттүн басма сөз кызматы билдиргендей, жумушчу сапар 2-4 ноябрь күндөргө белгиленген. Иш сапардын жүрүшүндө өкмөт башчы областтардагы инфраструктуралык объектилердин курулушу менен таанышат. Мындан тышкары Баткен, Ош жана Жалал Абад областарынан, ошондой эле Ош шаарынын эли менен жолугушат. Буга чейин Садыр Жапаровдун чек ара көйгөйлөрү боюнча жеринде таанышуу максатында Баткен, Ош, Жалал Абад областарына бир нече күнгө иш сапары менен барары айтылган. Ташиевдер чоңойгон үй жана ата-энесинен калган бир бөлмө байлык. Учурда коомчулуктун көңүл чордонундагы УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиевдин бир туугандары үчүн ата-энесинин кийимдери, колдонгон буюм тайымдары сакталган үйүндөгү бөлмө бийик турат. Кимдир бирөө үчүн бөлмөдөгү буюмдар эски болушу мүмкүн, бирок бул биз үчүн баа жеткис байлык деп түшүндүргөн Казыбек Ташиев Турмуш басылмасынын кабарчысына музей сыяктуу буюмдар сакталган бөлмө ата-энеси курган турак жай тууралуу айтып берди. Бир туугандар Сузак районуна караштуу Барпы айыл аймагынын Таштөбө айылында турушат. Казыбек Ташиев Камчыбек мырза атасы курган үй бир кылымдай убакыт болсо да, ушул кезге чейин аны бузбай, ошол бойдон сактап жүргөнүн айтты. Биз көп бир тууганбыз. Апам 16 бала төрөп, анын 5-өө чарчап калган экен. Ошентип апам менен атам 11 баланы чоңойтуп, эрезеге жеткирди. Атам колхоздо сугатчы, апам пахта терип иштеген. Балалыгыбыз талаада өттү. Таң атпай акелерим менен кетмен көтөрүп талаага жөнөчүбүз. Биздин үй бүлө ошол кезде гектарлап пахта, тамеки өстүрчү элек. Биз тамеки орсок, аны Камчыбек акем этекке салып үлүштүн баш жагына ташычу. Кечкисин үйгө келип, баягы орупка келген тамекини бирден тизип чыкчубуз. Атам бизди ак эмгектен арты менен бакты. Бир учурда 5 студент окутту. Атам ар бир 10 күн сайын колхоздун эгин сугарган аянтына жараша 25 сом акча алып, аны баарыбызга бөлүп берчү. Апам болсо үйдө нан бышырып, үй тиричилиги менен алек болчу, деди ал. Тагдыр экен, атам эрте каза болуп калды. Акем эл өкүлү болгонун көрө алган жок. Ал эми апам кийинчерээк өттү. Азыр биз чоңойгон үйдүн короосунда Камчыбек акем жашайт. Атам кыштан курган үй деп биздин балалыгыбыз өткөн үйгө тийген эмес. Азырда үй ошол формасында турат. Бир да жерин өзгөрткөн эмеспиз. Жөн гана сыртынан заманбап кылып оңдоп койгон. Андан дагы ата-энем колдонгон буюм тайымдар, алардын кийимдери, жада калса ата-энем уктаган жууркан төшөктөргө чейин баарын ошол бойдон сактатып койгон. Атайын бир бөлмөдө турат. Үйгө келген сайын атам жасаган эски сөөрүгө атам менен апам жаткан жууркан төшөктөрдү салып уктайт. Кимдир бирөө үчүн бул эски төшөк болушу мүмкүн, бирок бул биз үчүн, өзгөчө агам үчүн баа жеткис байлык. Мына апамдын көйнөгүндө көрүп турсаңар, кирдеп калгансып турат, бирок жуудурбайбыз, бизге таберип, деди ал. Казыбек мырзанын сөзүнө караганда, жууркандарына ийне тийгизбестен сакталып келет. Бир туугандар келген сайын дал ушул бөлмөгө киришет. Кийинчерээк Ташиевдер чоңойгон короодо заманбап 2 кабаттуу үй тургузулган. Анын жанында ата-энеси курган турак үй турат. Финпол Кытайга 180 миллион доллар чыгарып кеткен адам кармалды. Кыргызстандан Кытайга 180 миллион долларды мыйзамсыз чыгарып кетти делген жаран кармалды. Бул тууралуу экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү кызматы билдирди. Маалыматка караганда, миллиондогон долларлар товар сатып алуу деген негиз менен өлкөдөн мыйзамсыз чыгарылган. Анын алкагында мамлекеттик бюджетине 1,1 миллиард сом салык катары түшпөй калган. Бул коррупциялык схемага шектүү катары АУ аттуу адам кармалып, номер 1 тергөө абагына камалган. Учурда бул кылмыш ишке катыштыгы бар башка адамдарды аныктоо иштери жүрүп жатат.
Аскар Бишимов: тышкы саясий күчтөр биздеги кырдаалды түшүнбөй жатышат. Аскар мырза, Кыргызстанга каражат жагынан жардам берүүдө чет мамлекеттер, Бириккен Улуттар уюму жана башка чет элдик уюмдар блокада кылып атышканы тууралуу түшүндүрмө берип кетесизби? Азыр көп өлкөлөр жеңичиненби же ачыкпы айтор Кыргызстанда эмне болуп атканын түшүнбөй атышат. Алар эле эмес, биз өзүбүз түшүнбөй келебиз. Анан алар кайдан билмек эле? Ошондуктан акчаны кимге беришти, эмне себептен бул биринчи маселе. Ал эми экинчи маселе, буга чейинки алынган акчалар бар. Пандемия учурунда алардын отчетун биз бере элекпиз. Каяка жумшалганы боюнча. Россия, Бириккен Улуттар уюму, ЭЯПтын грант каражаттарын айтып жатам. Алар бизден жооп күтүп атышат. А биз ынандуу жооп таба албай жатабыз. Мыйзамдык талаага келбесек да, жол картасын иштеп чыгып, бул иштерди кылабыз, тиги иштерди жасап баштадык деген нерсе жок болуп атпайбы? Президенттин милдетин аткаруучу Садыр Жапаровду көрүп атабыз. Бүгүн мындай, эртеси тигиндей, үчүнчү күнү таптакыр башканы айтып жатат. Аны эч ким түшүнбөй калды. Түшүнүктүү бир жолго түшкөндө гана башка мамлекеттер бизди таанып баштайт. Бирок биз менен мындан ары сүйлөшөбү, сүйлөшпөйбү, ал бир чоң маселе болот. Ал биздин аракеттерибизге, кадамдарыбызга жараша. Ушундай учурларда башка мамлекеттер менен сөзгө келүү, ынандырууда кандайдыр бир дипломатиялык жолдор барбы? Дипломатиялык жолдор бар. Биринчи иретте Тышкы иштер министрлиги алар менен көпүрө түзүп сүйлөшүүлөрдү жүргүзүшү керек. Бирок мен Тышкы иштер министрин да түшүнүп атам. Алар менен эмне жөнүндө сүйлөшүштү билбей атат. Алардан бир эле акча бергиле, бизди тааныгыла дегенде алар: бу силер кайсы жака кетип атасыңар? Бүгүн бирдик жарыя кыласыңар, эртең башка билдирүү кыласыңар. Силерде деги эмне болуп атат? Багытыңар кайсы тарапта дегенде эле жооп бере албай калып атабыз. Оразайым Нарматова: аттиң, мен Садыр Жапаровду Кумтөр маселеси үчүн камалып, куугунтукталып жүрүп колдодум эле, үмүттөр акталбады. Бул посту жазуума каралоо жана түшүнбөстүктөр себеп болууда. 4 октябрда шайлоо күнү Россия боюнча бүтүн Кыргызстан биринчиликти алды. Анда да биздин жүздөгөн мекендештер форма 2 тапшырса да кире албай кала беришти. Ал эми миллиондогон мигранттардын шайлоого болгон укугу форма 2 жана консулдук каттоо деген талаптар менен бузулду. Эгерде шайлоо таза өткөндө Кыргызстанда деле ушундай жыйынтык болмок деген оюбуз бар. Шайлоого чейин Садыр Жапаров кайрылуу жасап, эгерде Мекенчил партиясы 65 мандат менен утпаса, мен саясаттан таптакыр кетем деп убадалаган болчу. Россияда аз гана добуш бере ала турган болсо да сатып алуу коркутуу болгон жок. Мекенчил партиясы биринчиликти албайт беле, элдин баары Мекенчил партиясы менен Садыр Жапаровду колдосо. Ушундай анализ жүргүзбөгөн мекенчилдер кайрылуу жасаардан мурда кичине ойлонуп сүйлөгүлө. Силер чын эле мекенди ойлосоңор, силер чын эле келечекти ойлосоңор, лидериңерге айткыла, миллиондогон мигранттардын укугун тебелеген талаптарды алдырып салсын. Силер чын эле мекенди ойлосоңор, Малайзияга 92 жашында премьер-министр болгон киши 5 күндө эле коррупционерлерди камап туруп, миллиарддаган долларды топтуруп койгон казынага. Матраимовду камабай туруп кустурабыз деген популисттик кадам болуп калды. Матраимов 700 миллион долларды чыгарып кетүүдө шектенип жатса, ал 22 миллион берем дептир. Асман менен жердей акча го айырмасы. Аны да кыргызча 2 миллиард сомду беркелетесиңер. Силерге чындык жакса ушул сөз туура дейсиңер. Эгерде чындыкты көрбөй жатсаңар, анда биротоло түгөлдүм. Баса, төмөндө шайлоодо ким канча добуш алгандагы чек бүтүн Кыргызстан Мекенчил партиясынан 5-10 эсе көп добуш алган. Силерди Садыр Жапаровду Кыргызстан үчүн колдойт десек, фанат болгон үчүн колдойт окшойсуңар. Кумтөр маселеси үчүн колдосоңор, ал да ойрон болду. Садыр Жапаров ар дайым айтар эле, Кумтөрдө 1000 тоннадан ашык алтын бар деп. Азыр 400 тонна казылып кетти, ошондо ал жерде 600 тоннадан ашык бар. Анан кантип алтын түгөнөт? Логикага туура келбеген сөздөрдү түшкө чейин бирди, түштөн кийин бирди сүйлөй берет экен. Аттең, мен Садыр Жапаровду убагында Кумтөр маселеси үчүн ичкен ашымды жерге коюп, камалып, куугунтукталып жүрүп колдодум эле. Үмүттөр акталбады деп жазат Оразайым Нарматова. Беларус бийлиги митинг учурунда ок чыгарды. Беларустун борбору Минск шаарында жекшемби күнкү нааразычылык акциясында 200дөн ашуун адам кармалды. Миңдеген демонстранттар өлкө башчысы Александр Лукашенконун кызматтан кетишин жана президенттик кайра шайлоо өткөрүүнү талап кылып чыгышкан. Азаттыктын Беларусь кызматы Беларустун журналисттер ассоциациясынын маалыматына таянып кабарлагандай, кармалгандар арасында 4 журналист бар. Алардын 2 катуу самалды. Күч кызматкерлери демонстранттарга каршы кулак тундуруучу жана көздөн жаш агызуучу гранаталарды колдонушту. Бийлик бир нече жолу асманга ок атылганын моюнга алып, мындай чара уруксат берилбеген иш-чара учурунда тартиптик камсыз кылуу үчүн жасалды деп билдирди.
9 августта өткөн президенттик шайлоодо Борбордук шайлоо комиссиясы Александр Лукашенко 6 жолу президенттикке шайланганын жарыялаган соң оппозиция ага макул болбой нааразычылык акцияларын баштаган. Ошону менен 12 жекшемби ири митинг өтүп, жүздөгөн адамдар кармалды. Алардын айрымдары кыйноого кабылганын эл аралык уюмдар бир нече жолу билдирген.